Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында абал туруктуу. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Кечээ Баткен районуна караштуу Миңбулак калктуу конушунда тактал элек тилкеде Тажикстандын жарандары 6 трактор менен жерди түздөп, айыл чарба иштерин жүргүзүп башташканы маалымдалган. Кыргыз чек арачылары ал жерге барып тактал элек жерде ишти токтотууну талап кылышты. Бирок коңшу республиканын тургундары бул талапты аткаруудан баш тартышты. Натыйжада эки тараптын чек арачылары жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чогулуп, делимитация жана демаркация боюнча өкмөт аралык комиссия чек ара сызыгын аныктап бергенче иштерди токтотуу чечими кабыл алынды. Тажик тарап айыл чарба техникасын кара аймагынан алып чыгып кетти деп билдиришти чек ара кызматынан. Тажик тарап окуя тууралуу расмий маалымат бере эле Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымдан ашат, анын 55%га жакыны тактал элек. Бишкектин Свердлов райондук соту 73 жаштагы кишини 11 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу соттун чечиминде айтылат. Маалыматка караганда пенсионерге өгөй баласын өлтүрдү деген күнөө коюлду. Айыпталуучунун жактоочусу бул чечимге макул болбой, Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Экинчи инстанция өкүмдү күчүндө калтырды. 73 жаштагы жаран менен өгөй баласынын ортосунда пикир келишпестик жаралып, анда баланы бычак менен сайып жиберген. Жактоочу пенсионердин адам өлтүрүүгө ою жок болчу деп өкүмдү жеңилдетүүнү суранган. Айыпталуучу сурак маалында күнөөнү мойнуна алды. Айтымында анын адам өлтүрөм деген арам ою жок болчу деп айтылат өкүмдө. Президент Сооронбай Жээнбеков Бириккен Араб Эмираттарына расмий визитин алкагында Абу-Даби шаарында курман болгон жоокерлердин мемориалына гүл чамбар койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Азем ардактуу кароолдун ротасынын катышуусу менен аскердик оркестрдин коштоосунда өттү. Мамлекет башчысы мекенинин алдында милдетин аткаруу учурунда курман болгон Эмираттын жоокерлери менен мамлекеттик кызматкерлерин эскерди. Аскердик даңк залын көрүп чыкты жана ардактуу меймандар китебинде кол жазмасын калтырды. Ар намыс оазиси мемориалдык комплекси бири-бирине таянып турган 31 панелден куралган архитектуралык композиция. Алардын ар биринин бетине курман болгон жоокерлердин ысымдары жазылган. Ал улуттук биримдиктин жана ынтымактын баалуулуктарын көрсөтүп турат. Бүгүн 12 декабрда Дубайда президент Сооронбай Жээнбековдун ошол жакта жашаган кыргызстандыктар менен жолугушуусу болот. Бириккен Араб Эмирликтерине расмий сапар менен Жээнбеков 11 декабрда барды. Сапар алкагында Абу-Дабинин Мураскер Ганзадасы жана Бириккен Араб Эмирлигинин вице-президенти, премьер-министри Мухаммед бин Рашид Аль Мактум менен эки тараптуу жолугушуу болот. Мындан тышкары Бириккен Араб Эмирлигинин Соода өнөр жай палатасынын, ири компаниялардын жана ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрү, Заед фондунун башкы директору Хамад Салем бин Кардаус Аламери менен сүйлөшүүлөр пландалган. Кыргызстандын Соода өнөр жай палатасынын расмий маалыматына караганда 2011 жылы эки өлкө ортосунда товар жүгүртүүнүн көлөмү $300 миллион болгон. Ал эми 2015 жылы $100 миллион араң жеткен. 11 декабрда АКШнын Баграмдагы негизги аба базасындагы кош жардырууда 1 киши каза болду. Ал эми жарат алгандардын саны 90 кишиге жетти. Алардын арасында 5 грузин жоокер да бар. Бул тууралуу жергиликтүү жетекчилер жана НАТОнун өкүлдөрү билдирди. 5 жоокери жарат алганын Грузиянын коргоо министрлиги да ырастап, алардын жараты жеңил болгондуктан ооруканага жаткырылбаганын кошумчалады. Аскердик база жайгашкан Парван провинциясынын губернаторунун басма сөз катчысы Вахид Шахкар жардыруудан кийин 30 мүнөттөй атышуу болгонун, кол салгандар базага кирүүгө аракет кылышканын айтты. Аскердик базадагы кол салуу үчүн Талибан кыймылы жоопкерчилик алды. Бул тууралуу талиптердин өкүлү Забихулла Мужахид билдирди. Кош чабуул АКШ Афганистандагы 18 жылдык согушту токтотуу максатында Талибан кыймылы менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жанданткандан кийинки учурга туш келди. Украинадагы эл кызматчысы партиясынын депутаты Андрей Богданец парламенттеги мушташтан кийин ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу анын кесиптеши Евгения Кравчук Фейсбуктагы баракчасына жазды. Анын айтымында Богданец мээси чайкалган болушу мүмкүн деген кооптонуу бар. Эл кызматчысынын депутаты 11 декабрда Эркиндик фракциясынын депутаты Эдуард Леонов менен Жогорку Радада айыл чарба жерлерин менчиктештирүү маселеси каралып жатканда мушташа кеткен. Эркиндик фракциясы жерди менчиктештирүүгө каршы болуп келатат. Бийликтеги эл кызматчысы партиясы билдирүү таратып, мушташты мыйзам чыгаруу ишин изгүлтүккө учуратууну парламенттеги абалды бузууну көздөгөн атайын уюштурулган чагым деп баалады. 13 ноябрда Украин мыйзам чыгаруучулары айыл чарба жерлерин сатуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырышкан. Бирок мындай кадам жерлерди чет элдиктердин сатып алуусуна жол ачат деген чочулоо да бар.